1 жыл мурда дал ушул орозо айында согуш болуп 36 кишинин өмүрүн алды эле. Мына бул жылы дагы кайталанып жатат. Сүйлөшүүлөр болуп жатат, бирок эч кандай майнап жок. Биз мына азыр деле, мына эртең деле дагы бир ушундай бир согуш чыгып кетет деген ой менен жашап жатабыз. Лейлектиктердин жашоосу тынч эмес. Мына өзүңүздөр кече күнү көргөндөй ызы чуу болгон жерде балдар, кары картаңдар кандай кыйынчылыктар менен эвакуацияланды. Бул качанга чейин уланат? Буга кандайдыр бир биз акыркы күндө бир чекит коюшубуз керек. Биринчи кезекте чепти бекемдебей туруп, биз башка өнүгүү жөнүндө сүйлөбөй эле койсок болот. Мына ошол согуш болгондон бери биздин райондо 1 жылдан бери райондо ушул застава же болбосо биздин аскерлердин саны көбөйгөндүгү жөнүндө биз маалымат алган жокпуз. Ошол биздин коопсуздукту, элдин тынчтыгын бекемдеген кандай иш-чаралар болуп жатат? Эмне үчүн бул дагы кайталанып жатат бүгүнкү күнгө чейин? Ушул жөнүндө биз парламент катары билгенге биздин укугубуз бар. Ушуну дагы төрага сизден суранат элем, биз ушул жөнүндө дагы сурап койсок. Комиссия иштей баштаптыр. Мына биздин Лейлек Тажикстан, Кыргызстан ортосундагы делимитация, демаркация боюнча мына дүйшөмбү күнүнөн баштап. Бирок ошол составта ким бар? Аны дагы биз билип коюшубуз керек. Сөзсүз түрдө биздин кызыкчылыгыбызды өзгөчө коргой турган адистер ошол составта болушу керек. Керек болсо биз мына Лейлектин ар бир ташын билген, ошол жерде жашап, ошол жерде тарыхын жатка билген билимдүү аксакалдарыбыз, билимдүү жарандарыбыз бүгүнкү күндө бар. Керек болсо биз ошолорду сунушташыбыз керек. Себеби бул чек ара маселеси биздин көздүн карегинде керек.